урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мына Кудай буйруса биз Кайрымдуу бол коомдук фонд деп негиздеп, бүгүнкү күндө мына мекенибизде кандайдыр бир аярлуу, аянычтуу тагдырда жашап жаткан биздин мына Асыл эжеке окшогон энелерибизге, эжелерибизге, мына кичинекей карындаштарыбызга ушундай бир жакшы бир кубаныч тартуулайлычы деген ниет менен азыр аракет кылып атабыз, Кудай буйруса. Анан буга чейин Айжамалдын үйүндө алектенип, ошонун үйүн бүтүшүн аябай колдон келген аракетибизди жумшап иш жүргүздүк. Ал үйдү Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. 2,5 ай аралыгында биз ошол үйдү бүтүрө алдык. Ошол үйгө дагы көмөк көрсөтүп, колдон келген салымын кошуп, туш тараптан колдоо көрсөткөн мекендештерге мен терең ыраазычылык билдирем. Ошондуктан мына ошо Айжамалдын үйү бүткөн соң биз Асыл эжекени чагылдырганбыз. Эми биз колдон келген аракетибизди мынакей Кудайым буйруса мына участок фундаменти куюлган участок экен. Бул участоктун адреси Бишкек шаарынын Алтын Ордо жаңы конушунда жайгашкан. Мына ушул жерде азыр Асыл эжеке келип көрсөтүп атабыз. Жаңы Асыл эжеге жакты бул участок, Кудай насип кылса. Эми биз болгону аракетибизди жумшап, бул жерге турак жайды тургузушубуз керек. Эженин үстүнө ак өргө тургузушубуз керек. Мен ойлойм, бу жерде азыр мынакей бизден ошо элден чогулган акчаны мына растап, азыр $3,000 бул участок $8,500 туруп атат. Ушул жер даярымы участок цементи менен. Ошо $8,500 $3,000 берилип, калганы калды. Ошонун калганын дагы биз бүгүнкү күндө ушул кайрылып мында айтар элем, ушул участок маселесинин акчасын төлөп туруп, анан биз үйдү эртерээк башташыбыз керек. Материалдарын алып, колдон келген аракетибизди жумшасак, бул жерде дагы Кудай буйруса жакшы ниет. Ушул Асыл эжекебиздин дагы мына ушул кыздары менен канча жылдан бери квартиралап жүргөн эжекебиз квартиралабай ушул ак өргөдө жашап калышлыгына ар бириңиздерди көрүп аткан, ар бир көрүп аткан мекендешти ушул үйгө себепкер болууга чакырам. Каалайын Алла. Ушул орозо күнүнүн элдин баарына орозо күнүндө жакшылыктарды каалаймын. Чет жакада жүргөн кыздар балдарга жардамдарын берип аткан балдарга, кыздарга терең ыраазымын. Азамат ошентип 3 кишини үйлүү кылды каалайын. Кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азаматка биз терең ыраазыбыз. Орозо күнү ушул бизге могу участокду алып берип, ушул насип ушул буйруп ушул үйгө кирип кетсек, биз терең ыраазыбыз. Балдарымдын, энемдин, өзүмдүн атымдан каалайын Алла. Ушунун $3,500 берилиптир. Калганын ошо элге кайрылуу кылат элем. Кыргыз мусулмандарына, чет жакада жүргөн, Кыргызстанда жүргөн мусулман кыргыздарга кайрылат элем. Ушуга участоктун тең акчасына орозо күнү садага катары да берсе, мен ушуга жардам сурайт элем. Ушул участоктун акчасы берилип кетсе, калганын анан эптеп Азамат салып берсе, ошол үйгө кирип кетсек ыраазымын. Кыргыз элиме тынччылык, токчулук болсун, ошол элге болсун, эл ичинде бизге болсун каалайын Алла. Мен ыраазымын. Мына урматтуу бир туугандар, бул жерде билип коюшубуз керек, бул Асыл эже мынакей 90 жашта эне бар. 90 жаштагы энени биз башында чагылдырганда дагы кененирээк айтканбыз. Билбегендер болсо да биз айтып коелу. Кенен 90 жаштагы энекебизди, чоң энебизди, анан мынакей ушул Нурайкага ошон карындашыбызды ушу бир үй бүлөнү кыймылга алып, кыймылдатып аткан мына ушул Асыл эжекебиз. Анан мындай энелерибизге биздин ар бирибиздин мээримдүүлүгүбүз менен ушундай бир жылуу мамилебиз менен ушундай бир жакшылык кылып, анан ушундай мына азыр бир эле Асыл эже эмес, бул үйдө 5 адамды үйлүү болушуна себепкер болобуз. Бул үйдө 5 адам жашайт. Анан ар бир кайдыге карабаган, жүрөгүндө ыйманы бар, Кудайды ойлогон, Кудайдын берген ырыскысын тең бөлүшкөнгө бир туура көз караш менен караган мекендештерге кайрылып айтар элек, келиңиздер, биздин күчүбүз ынтымак биримдикте. Мына ушул жерде дагы Айзат эженин үйү башталарда, жана башка биздин бир туугандарыбыздын, мына Айжамалдын жана эженин үйү башталарда дагы ушундай ишти жасап баштаарда кайрылганбыз. Мына алардын үйү бүгүнкү күндө бүтүп, үйлөрүндө жашап жатат. Анан Асыл эженин дагы ушул үйдө жашашына биз себепкер болуп калайлы, Кудай буйруса. Өсөт гүлдөр багбаны багып жатып, өтөт күндөр алчысын алып жатып,
Өчү бардай убакыт шашып турат өмүрүмдүн жаштыгын алыстатып. Жолдо барам, түбү жок жолдо барам, жалын кечип жашоодон өрнөк алам. Бүткүгүндү унутуп койгон менен баскан сайын жакындап көргө кадам. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген көпүрө курбусуна, күч бар кезде биригип бир муштумдай курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың, тарыхта ишиң калса, ташты эмес темирди таарып чыгар тишиң барда, мокобос мизиң барда. Кээсине кээсине тилден берген, өлбөчүдөй өмүргө кимдер келген, билсең бул күн тутанып тутанбаган, өчкөн оттун жарыгы бирирмелген. Билсең бул күн тутанып тутанбаган, өчкөн оттун жарыгы бирирмелген.